Sürülpesin, jamanlıkka kavultmasın, daim jakşılıktın üstünde kılsın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Талас елінің 3-cü yılından özümün atынан жана Талас шаардын мэриясынын атынан куттуктайм. Ислам дининде жалпы эле Кыргыз элинде эң чоң 2 майрамдын бири болгон Орус айт майрамын майрамдап атабыз. 30 күн бою орозо кармадык, фитир садака тараттык, катым Куран окудук, жана башка жакшы амалдарды кылдык. Ошонун жыйынтыгы катары бүгүн айт намазына келдик, айт намазын окуп алдык. Билген кишиге бул чоң немат деп эсептейм. Ушул нематты бизге насип болгон жаратканга миң мертебе шүгүрлөр болсун. Биздин жетекчиликке терең ыраазычылык, ушундай ээн эркин ачык аянттарда намаздар окулуп атат, мечиттерде намаз окулуп атат. Бул да болсо дин эркиндигинин, сөз эркиндигинин чоң жакшы нышаны деп эсептейбиз. Эң башкысы ачык асмандын алдында намаз окуп атабыз. Бул эмне деген сөз? Бул элибизде тынчтык бар деген сөз. Ошол тынчтыгыбыз ар дайым эгемендүүлүктүн коштоосунда жылдар бою, кылымдар бою кармала берсин деген чоң ниетти айтат элем. Учурдан пайдаланып илет кылат элем кыргыз элиме эң башкысы ынтымак берсин. Урууга бөлүнбөй, улутка бөлүнбөй, жалпы журт деген маанасы атабыз айткандай кулабы тапта куш кылдым, курама жыйып журт кылдым дейт. Ушул манас атабыз курган улуу журтубуз ар дайым кыямат күнүнө чейин бар болсун, бай болсун. Allahu Teala kabul kılsın. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu Ekber. Aleyküm.